Энергетика министрлиги тарабынан түзүлгөн жаңы тарифтик саясатка ылайык тиричилик абоненттери 1-майдан тарта 1500 киловатт-саатка чейин керектүү үчүн 1 сомдон төлөшөт. Ал эми бул чектен ашып кеткенде баа 2 сом 16 тыйын болот. Мындай аракеттер электр энергиясынын баасын реалдуулукка жеткирүү жана электр тогу менен үзгүлтүксүз камсыздоо максатында жасалууда. 14 февралдан тартып тарифтик саясатка өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча долбоор коомдук талкууга чыккан. Бүгүнкү күндө ошо калк төлөп жаткан электр энергиясына тариф 77 тыйынды түзөт. Ошол тарифти долбоор боюнча 1 сомго чейин көтөрүү сунушталууда. Интернет түбүндөгү балдар мекемелери, майыптар жана улгайган жарандар үчүн социалдык, стационардык жана жарым стационардык мекемелер үчүн электр энергиясынын тарифи учурда 1 сом 68 тыйынды түзөт. Долбоор боюнча ал 1 сом 91 тыйын болуп, баа 13,9%га жогорулайт. Андан тышкары аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн бүгүнкү күндөгү колдонуп жаткан тарифи 50 тыйын. Бул өзгөртүүсүз калуусу сунушталууда. Аларга дагы 700 киловатт-саат көлөмү 1,5 киловатт-саатка чейин көтөрүлүп берилет. Андан тышкары жанагы 700 киловатт-сааттан ашкан учурда бүгүнкү күндө биздин абоненттерибиз 2 сом 16 тыйындан төлөп жатышат. Ошол 700-тү 1,5-ге чейин көбөйткөндөн кийинки учурда дагы ошо 2 сом 16 тыйынды биз өз калыбында сактап калууну сунуштап жатабыз. Ал эми электр энергиясын керектөөчүлөрдүн башка түрлөрү үчүн жаңы баа саясаты төмөндөгүчө. Диний уюмдар үчүн долбоор боюнча диний уюмдар үчүн тариф 13,9%га жогорулап 1 сом 91 тыйын болот. Азыр болсо киловатт-саатына 1 сом 68 тыйын менен бекитилген. Насостук станциялар жана скважиналар үчүн тариф 1 сом 25 тыйын өлчөмүндө 1 киловатт-саатына белгиленген. Бүгүнкү күндөгү тариф 1 сом 9 тыйынды түзөт. Ошондо жогорулатуу 13,9%ды түзөт. Тиричилик эмес керектөөчүлөр үчүн өнөр жай, айыл чарба, бюджеттик жана башка тиричилик эмес керектөөчүлөр үчүн тариф 2 сом 87 тыйын болот. Учурдагы тариф 2 сом 52 тыйын. Ошондо 13,9%га жогорулайт. Бюджеттик уюмдар үчүн бардык мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер үчүн тариф 3 сом 87 тыйынга жогорулайт. Азыр ал 3 сом 40 тыйындын деңгээлинде. Бийик тоолуу райондор үчүн бийик тоолуу райондордун жана барууга кыйын аймактардын жашоочулары үчүн жеңилдетилген керектөөнүн ай сайын берилүүчү 1500 киловатт-саат чеги орнотулбайт. Энергияны көп талап кылуучу өнөр жайлык керектөөчүлөр үчүн цемент заводдору, майнинг субъекттери, алтын ылгоочу фабрикалар, куюу жана эритүү цехтери, алкоголдук продукцияларды чыгаруу боюнча ишканалар электр энергиясы үчүн учурдагы тариф боюнча 5 сом 4 тыйындан төлөшөт. Электр унааларын кубаттоочу станциялар үчүн кубаттуулугу 23 киловаттка чейинки электромобилдерди кубаттоо боюнча коомдук жана жеке станциялардын тарифи 2,87 сом өлчөмүндө 1 киловатт-саатка белгиленет. Тариф жыл сайын өткөн жылдагы иш жүзүндөгү инфляцияны эске алуу менен өзгөрүп турат. Бул коомдук талкууга киргизүү сунушталынат. Коомдук талкууда бул ошо 1 ай ичинде талкууланып, ошо талкуу учурунда сын пикир жана сунуштар, эгерде булар деген мындай негизделинип, ар бир жанагы берген сунуштарын жанагы неме кылып берсе, тактап берсе, биз ошол сын пикир сунуштарды кабыл алабыз. Андан ошо коомдук талкуу бүткөндөн кийин бул тиешелүү министрлик жана ведомстволор менен макулдашуу жүргүзүлүшөт. КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда электр энергиясын сатуу боюнча тарифтик саясат эң төмөн. Президент Садыр Жапаров буга чейин социалдык тармактарда энергетика тармагы чалажан болуп калганын, энерго кризистен чыгуу үчүн бааны көтөрүү зарылдыгын айткан. Адистер болсо бул маселеге коомдагы түшүнүү менен мамиле кылышы керек дешет. Бардыгы 1 сом абдан аз. Мисалы үчүн 2003 жылы мына азыркыга чейин электр энергиясы болгону баасы 15 тыйынга кымбаттады, жогорулады. Ошол эле учурда бензин 2003 жылдан азыркыга чейин салыштырганда анда 15 сом болчу литри, азыр 60 сом болду. Же болмончу көмүр 2003 жылы 1 тоннасы 1000 сом болсо, азыр 5000 сом болду. Электр энергиясы болгон 15 тыйынга көтөрүлүп атат да. Энергетикадан вообще ажырап калышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан бааны көтөрүш керек. Жыл сайын калктын саны өсүп, курулуштар дагы көбөйүүдө.
Буга байланыштуу керектелген электр энергиясынын көлөмү өсүп жатат. Электр энергиясын өндүрүүчү Токтогул КЭСинин жүгүн азайтуу үчүн жашыл энергетикага басым жасап, электрди үнөмдүү колдонуу зарылдыгы турат. Автандил Бактыбеков, Жумабек Исманалиев, СТВ.